мекендештер, биз бүгүнкү күндө кайрымдуу болуп фонду деп бүгүнкү күндө ушул коомчулуктагы муктажда турган мекендештерибизге колубуздан келишинче баягы колунан кандайдыр бир иш келген бир туугандарыбызды калк ичиндеги кайрымдуу инсандар менен биргеликте ушундай ынтымагыбызды бириктирип ушул иштерди жасоону туура көргөнбүз. Кудайга жагымдуу иш деп мынакей республикалык протездик мына ушул жерде жаткан биздин мекендештерибиз да жатышат. Анан ошол жаткан мекендештерге эми аз да болсо кичине жүзүнө жылмайы тартуулаш үчүн мына буттарына домашнийлардан алып, жылуу зимний кылып, мындай кийимдерди алып, аз да болсо ошол ушул келген кийимдер, бул келген кийимдер Москва шаарындагы Садовод базарындагы жөнөткөн мекендештерибиздин, сиздердин кийимдериңиздер мына бүгүнкү күндө бүттүк кыргыз коомчулугунда ушул муктажда турган үй бүлөлөргө өз дарегине жеткизип атабыз, аракет кылып атабыз. Бул домашнилар болсо Германиядан жөнөткөн ошол Хамза бир тууганыбыз менен мынакей эки мекендешибиз ошол жактан которгон. Ошол бул жерде сиздер аталарыбыз, апаларыбыз, эжекелерибиз, мына кичинекей карындаштарыбыз, бир туугандарыбыз бул жерден сиздерден кабар алып кетейин деп келдик. Ой, рахмат. Кудай буйруса. Анткени менин атым Азамат. Ушул кайрымдуу болуп коомдук фондду ушундай негиздегенбиз. Негиздегенибиздин дагы негизги максатыбыз ушул бир келген бул жалганда баарыбыз конокпуз. Адам баласын Аллах Таала конок кылып жараткан. Ушул конок дүйнөдө адамга жылуу сөз дагы зарыл болгон учурлар болот. Ошон үчүн жок дегенде жылуу сөзүбүздү сүйлөйлү, жакшы мамиле жасап, бир келген дүйнөдө сыйлашып өтөйлү деп ушул эл ынтымагын бириктирип, бүгүнкү күндө ушул коомчулуктагы өтө оор муктажда турган үй бүлөлөргө, апаларыбызга ушундай бир колубуздан келген бар аракетти жумшап, бир иштер жасайлы деп фондду негиздегенбиз. Негизги максаттарыбыздын бири анан фонд негизи ар бир фонд же бир иш кылаарда бир багыт тандап алат экен. Биздин мисалы фонддор бар, мына балдар эртеңки биздин келечегибизде балдар тандагандар бар. Анан биз ошолордун арасынан карап отуруп энени тандадык. Энени тандаганыбыздын дагы себеби 9 ай боюнда көтөрүп, 1 жыл белинде көтөрүп, өмүр бою амандыкты тилеген энелер сиздерсиздер. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда бизге окшогон балдарды жарык дүйнөгө алып келген сиздерсиздер. Сиздер болбосоңор биз бул жарыкты көрбөйт болчук. Анан ошон үчүн бейишине таман алдында пайгамбарыбыз да хадистеринде көп насаат айткан. Анан ошон үчүн биз Кудай буйрса колубуздан келген аракетибизди жумшап, сүйлөгөн сөзүбүз менен эмес, кылган ишибиз менен жыйынтыктар болсун деп коомчулукта ушундай энелерибизди камтып, ошол энелердин бири мынакей Айзада эжекебиз отурат. Мына кожо берген Айзада эжекебизге ушул кабар алып, алгачкы жолку кадамдарыбыз ушул эжекебизден башталган үй салып берүү. Биз турак жай салып беребиз да, үй салып. Эжекем канча жылдардан бою
квартираларда жашап келди. Мен кыйналып эми бүгүнкү күндө ден соолугу бар адамдар чуркап жүрүп оокат аш кылуу кыйынга туруп атат өзүнө. Ошондой учурда ушундай ден соолугу менен кыйынчылыгы көрүп туруп кайдыга карап отура албай, баардык шарты менен заманбап үйдү салып, бүгүнкү күндө эжекем татынакай өз үйүндө жашап атат. Бул ишти биз кылышыбыз керек. Бул жигиттин кыргыздын жигити катары ушундай салымыбыз болуш керек. Анан бул эжекебизден кийин 1 жыл ичинде биз 7 эмени үйлүү кылдык. Бул болсо ошол жалаң эле үй салып эле ошол боюнча эле деп алектенбестен биз ар тараптуу кылсак экен деген үмүттөр менен. Буну жакшылыкты кылсак кылбасак деле бул күндөр өтүп кетет экен. Биз бирибизге бирибиз жылуу сөз сүйлөбөсөк деле бул өмүр өтөт. Бизди күтүп отурбайт, эч карап отурбайт экен, күтпөйт экен. Бүгүнкү күндө бир тууганга дагы жылмайбай турган учурларда көрүнүп, ошол көрүнгөн көзгө көрүнгөндөн кийин жүрөгү ооруйт экен. Анан ошентип эле биз бул жерде кабар алайлы деп ошончо ушу келип калдык азыр дагы. Анан мүмкүн болсо мына келген кийимдердин бүттүгү туш тараптан келип чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жүргөн мекендештерибиз бар. Ошолор ушул жактан сиздерден кабар алыш үчүн азыр биз видеого тартып атканыбыздын дагы бүттүк отчет негизде. Ошол жактан кийимдер жөнөтүшөт. Ушул аталарыбыздан, байкелерибизден кабар алып койсоңор деп, анан ошол алган кийимдерибизди биз даректүү кылып атабыз. Дарегине жеткизип, эч бир бизге келген аманаттарга кыянат эч кимге кылдыртпайбыз. Эч кимге жегизбейбиз, жедирбестен мынакей ушул. Эми ошол жактагы мекендештер ысыкка суукка карабастан ошол өздөрүнүн эле жашоосун ойлобой, ушака да көңүл буруп атат да. Мына домашнийде болсо, эмеде Германияда иштешкен мекендештерибиз бар. Ошол мекендештер ушул домашниларды алып, ошондон бир аз тыйын жөнөтсө эле, ушуга домашний алып сиздерге кийгизип коюунузга турат. Анан ушуну Кудай буйруса,
Çoğun kısmı sizlerdi gibi. Bunca bir toğun balıklı uçağınızlar alıp neyiniz yoğurtkan Erman evlerine. Daha kimlerge жетпей kaldı ecekeler? Ya. Ne kadar? İçindeki kısımlarına veririz. Ya. Benim var. Bak içine gelmişler. Başka bir Cingkız, şundan bir ben kapayı kekişim olsun. Gel o kardeşime dedi. İçindeki kısımlar beşin çıkmaz. Bu içi gelsa verildi mi? Verildi. Ne kadar? Eşin kalgan yok mu? Hayır, sen kafalarına çalıp var çünkü maaş. Sen şeker alasın da. Ana kolu çok var. Salkan ediyor. Tabii yemeyin. Bu burada olsa şunlar muhtemel. Yok mu? Muhtemel var ya. Bunlar olsa şu Moskva'da kış taraftan biz dünya kırgızlarla bayraşlar var. Biz için olsa bazı işlegen eken deşteriyoruz. Bunu şunlardan da vergendik. Canı jakşı şunlar. Çok rahat var. Geliyor. Ya. Ha 24 lira ne diyeyim? 24 lira. Fazla ki nasıl olur? Fazla Evet, 48. Bayki kadar 48 oluyor da. Ben sakal bir koymalar hem. Normal değil mi? Жетпей бар ошолар. Жетпей калганда силер шым албыстарбы экен? Шым албыстарбы? Эми бул кылган ишибиз бир Кудай алдында бир сооп иш болсо экен деп атабыз, Кудай буйрса. Ошол бул дүйнөдө жалаң эле сом деле издеп жүрө бербестен, сооп табууга да чакырып атабыз. Акчаны эле издеп жүрө бербей, эртең акыретти ойлойлу деп атабыз. Аллахтын алдына кааласак каалабасак да бир күндөр барабыз, эртели кеч. Ошон үчүн Кудай сүйгөн пендесине бир оор сыноолорду берип, сынак берет дейт. Анан Кудай сүйгөн пендесине эгер ушундай бир анан баягы адамдарга ушундай машакатты берип коет экен, дүйнөнү издеп жүрүп көзү үзөткөн экен. Ден соолукту берип койгон, бирок берилген ден соолуктарды маани маңыздуу болгондугу жакшы экен. Негизги жашоодон карап көрсөкчү, бүгүнкү күндө чоң байларды да көрүп атабыз. Башкасын да көрүп атабыз. Бирок алардын жашоосунан үлгү алчу нерсеси бар, анан үлгү албоочу да нерсеси бар экен. Ошон үчүн сиздерге бекем ден соолук тилейбиз. Эч убакта жаныңыздар эч кимибиздин жаныбыз ооруп ачып кыйналбасын. Ошон үчүн пайгамбарыбыз да көп жакшы насаат сөздөр менен айтып кеткен. Колунан келген бар аракетибизди кыргыздын жигити катары аракет кылабыз буйруса. Анан келечекте да жакшы пландарды пландап атабыз. Сиздерге мындай кыскача маалымат катары айтайлы. Ушул фонд колубуздан келген аракетибизди жумшап, мына 1 жыл ичинде 10 энени үйлүү кылуу планын бекиткенбиз. Ошол планды өзүбүз
колдон келген аракетти жумшадык дагы чет жактан башка улуттардан жардам алган жокпуз. Жардам албай, жардам берсе да албайын деп атабыз. Ушундай чечим кылдык, анткени башка улуттан жардам албай, мисалы өзүбүз намустуу кыргыздын уул кызы биз өзүбүз энебизди колго алабыз, эжебизди колго алабыз. Эч жактан жардам суратпайбыз. Кудай буйрса деп күчүбүздү бириктирип атабыз, бирок Кудайга шүгүр. Эми кийинки пландарыбыз ушундай 3 этажный дом кылып алып эле, жерди да эконом кылайлы, 30 энеге үй салайлы деп атабыз. Ал кыла турган болсок, 30 участок сатып алсак $150,000 кетет экен. Ар бир участок $5,000. Ошон үчүн $150,000 жерге эле кетирип койбой, экономтетип 8 сотик жерге эле $10,000 участок алып, $140,000 зыңгыратып эле 3 этажный дом кылып, жаштанка кылып, сиздерге окшогон апаларыбызды, мисалы, мына Айзат эжеге окшогон эжекелерибизди бир өмүр кыйналбай жашашлыгын карап, жумуш менен камсыздоо ошол жерден бүт, швейный цех кылып атабыз, мебельный цех кылып, ушундай кылып. Бизден эми кыскача маалымат сиздерге. Анан Кудай буйруса, бар аракеттерибизди жумшайбыз. Мен балдар. Бизди сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Дениңер сак болсун. Дайым ишиңерге ийгилик каалайм улум. Бала чакаңар менен тынч аман жүргүлө. Ушул омим, ушул айтканыбыз келсин. Кудай Аста иштеп жүргөн балдарыбызга баары балдарды эми ушул балдарга чоң рахмат. Ушул ооруп кичине муктаж болуп тургандарга ушунчалык жардам берип аткандарга абдан чоң рахмат. Кудайым ошолорго кудурет берсин, эч качан оорушпасын, колдон келген жардам берип турушун ошентип. Жаман көздөн алыс болсун, таяк жолдон да алыс болсун, ден соолуктары чын болсун, эч качан оорубайлы, эч качан кандай десем эми ошо оорубайлы, ошо балдарга чоң рахмат. Биздерден саламат айтып койгула. Омин абдан чоң рахмат. Омин деп биринчиден Азамат силердин жамаатыңарга рахмат. Элге кайрымдуулук кылып атасыңар, ошол кайрымыңар элге дайыма ушундай чындык менен болуп, өмүрүңөр узак болуп, мындан да ишиңер ийгиликтүү болсун. Дайыма эле ушундай силерге окшогон кайрымдуу элдер көбөйө берсин, элибизге ыйман берсин, ден соолук берсин. Алыстагы жүргөн балдарыбызга да чоң рахмат. Ушинтип карачы, могу канчаланган элди бир чети сүйүндүрүп атасыңар. Кыргыз элибизде ушундай кайрымдуу эл бар экенине сүйүнүп атабыз. Дайыма силердей болгон эр азаматтарыбыз көбөйүп, эл ичине тынчтык болуп, эл баардыгыбызга жакшылыкты берсин. Рахмат. Жакшылык болсун. Анан ушул жерде эжеке сиздерге да рахмат. Сиз алдыңызбы домашний? Алдыңызбы? Сиздерге рахмат эжеке. Жакшы ушул мекендештерибизге ушундай мээримиңиздерди төгүп барасыздар. Биз анткени кече күнү балдар үйүндө болдук. Ошол жакта кичинекей бөбөктөрү жатат. Ата мээриминен мээр, эне мээриминен зар балдар жатат. Аларга эгерде бизге окшогон атасы, апасы жок болсо, аларга мээрим төкпөйт, анан ким барып акыбалын сурайт? Башка улут барып жардам сурайбы? Келгиле, кимден биз барбасак деп, ошого чакырык кылып, ошолорго эмне керек экен? Памперси керек экен. Аларга деген керектен мамлекетим үчүн эмне кылдым деп жашайлычы деп, ошого чакырык кылып атабыз. Анан эми ушундай эми аны деген мамлекет караш керек да деп коюп эле айка шылтап отуруп албастан, ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келгенди кыла берели деп ушундай иштер жүрүп атат. Анан карлар үйүнө барып атабыз бүгүнкү күндө. Ал жерге барсак деген балдардын сыйырматына ушунчалык эңсеген ата отурат, мээрими, көзүндө мээрими чачырап отурат. Эми ошону айтып атабыз, мен бүгүн атамды алып барып аракет таштасам, башкасы алып барып таштаса, бүгүнкү күндө телевиденияга кайрылуулар жасап ушуларды чыгарып атабыз. Коомчулук көрсүн бул нерсени. Ошондо атасын таштабасын, апасын таштабасын, ысыкка күйүп, суукка тоңуп жүрүп, ушундай чоң мээнет менен, өмүр менен өлүмдүн ортосунда мына энелерибизде төрөсө, ошо төрөгөн күнөөсү үчүн ал карлар үйүндө жатып атабы? Эмне күнөөсү менен жатып атат ал жерде? Биз ал карлардан сурасак, энелерибизден сурасак, алар айтып атат. Сиз эмне үйдө бала чакам деле бар дейт. Эмнеге сизди карабай койдубу десек, алар айтып атат. Пикир мамилем келишпей атат дейт. Кичекейибизде бизди караңызчы, байке. Кичекейибизде биз уурулук кылсак дагы атабыз көтөрөт. Биз бейбаш кылсак апабыз көтөрөт. Камалып кетсек алып барып мээнеттен ийилеп атып ал жерден чыгарат. Эмне үчүн чоңойгондон кийин атанын бир ооз сөзүн көтөрө албай бала алып барып карлар үйүнө таштап атат? Бул деген эртеңки келечектен өтө чоң нерсени мына азыр барсак жетекчилик айтып атат. Мындан 10-15 жыл мурда бул жерде 70% башка улуттун өкүлдөрү жашачу дейт.
Бүгүнкү күндө барсак 95% кыргыз жатат. Кыргыз жатат. Анан ал жерде деген очередь болуп атат экен. Очередь. Эми караңызчы, бул кайка алып барат? Кыргыз кайка баратабыз? Анан ошон үчүн ошону айтып атабыз. Мына азыр чагылдырып телевиденияга барып ушуну айтып, мынакей келиңиздер. Биз социалдык роликтерди жасайлы. Атаны мененин батасын алган жигит 2 дүйнө Аллахтын мээриминде болот. Биз жарыйбыз ошондо. Биз качан жарыйбыз? Эгер апабыз каарылар үйүндө жатса, бир туугандарыбыз бир жерде турса, акыбалын сурабасак, анан биз жарыбайбыз го деп ойлойбуз. Жарыбайбыз го. Анан ошон үчүн ушундай чакырыктарыбыз Кудай буйрса улам курчуп мекенибизге муктаждыктар болбосун, ооруган жан болбосун, эч кимибиз оорубайлы. Кудайым иншалла кандай дарт берсе берген дартына шифа берсин. Аллах Таала кандай сыноо берсе берген сыноосуна жеңилдик берсин. Ар дайым амандыкта ушундай жашоо өмүр болсун баарыңыздарга.